Места жоқ деп буну алып чыгып кетишип, менин кызымы. Бияка баргандан дагы катуу ооруп калды да. Сразу эле жөндөн жөн эле мындай болушу мүмкүн эмес да. Ошолорду пускашылар табышсын. Кыздар черезден кетип атты, таптап эди. Белгисиз зат менен уулануу деп жаткырылышкан. Уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Кочкор Ата шаарында 42 окуучу белгисиз затка ууланды. Алар 6-7-8 класстардын окуучулары болгон. Окуя кече 11 майда номер 15 Беки уулу Семетей атындагы орто мектебинде катталган. Алгач окуучулар өздөрүн жаман сезип, тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. 42 баланын баары медициналык кароодон өткөн. Бүгүн 12 майда 26 бала этияттык үчүн ооруканада калтырылган. Үйүнө чыккандарда дарыгерлердин көзөмөлүндө экендиги айтылды. Белгисиз зат менен уулануу деп жаткырылышкан. Ошол бирок андан тышкары өзү ал симптомдордун ушу тышкары колдору тырышып, көңүлдөрү айланып, кускусу келишип, ушундай симптомдор болотты. 26 болчу, бирок андан тышкары кече ал акыбалы жакшы деп үйүнө көзөмөлгө чыгарылган 11 бала болчу. Ошолордун арасынан дагы улам келип атат. Азыр данный моментче ооба кайрылгандар болуп атат. Ал эми окуучулар болгон окуяны мындайча айтып беришти. Арзу деген бала баш айланып жыгылды. Кийин баш айланып жыгылгандан кийин аркасынан кыздар черезден кетип атты, таптап эди. Жумагүл деген кыз мындай өзүн тута албай зорго келип атты. Мен аны апарып коеюн дедим. Кийин апарып атсам өзүм кошо жыгылып түштүм. Кийин машинага салышты фитке. Көзүмү ачсам Жумагүл экөөбүз машинада кетип атыппыз. Сасык нерсе жит келди. Терге окшогон. Неге окшогон? Терге. Сасыган экен. Учурда 5 орто оор абалда экендиги дарыгерлер тарабынан айтылды. Мындан улам ата-энелер дарыгерлердин окуучуларга болгон көзөмөлүн күчөтүү керектигин билдиришүүдө. Ал эми окуяны милиция кызматкерлери тыкыр иликтешин талап кылышууда. Реанимацияга мен кызым эртең менен түшкөн. Эртең менен саат 8-дерде түштү, катуу оор абалда түштү. Дем ала албай мындай башкача да, башкача оор абалда түштү. Андан кийин после обеда да бир кыз түштү да. Сиңдим абалы жакшы эмес да. Дагы эле ошо мурда кандай ушунда аба жетпей атат дейт. Аба жетпей атат, конечно жетпейт. Айнеги жок жакка киргизип коюптур. Ал эмне киргиздиңер бияк бош болчу го десем, бияктан больной келди, анын ордуна жаткызып койдук дейт. Бул кылып аткан адамдар кайсы жактан келип кылып атканын биз аларды билбейбиз да. Ошолорду пускашылар табышсын. Бул ушу заказ эле болуп, биздин ушу чоңдорду эле ушу түшүрөм деген кыял болсо керек деген эле кыял болуп атат менде. Жетекчини эле жаман көрсөтөм деген кыял болсо керек деп менин оюм. Анан баары эле ушундай кыла берсе жакшы болобу? Кече кара сууда болду дейт. Эми биринчи жолу болсо анда майли десин. Анан эми бул кайра келип бул жерде болуп атса, бул деген заказ. Сөзсүз талап кылабыз. Эми сразу ысыкка, адышка болуп, башка болуп ооругандар ушундай болсо другое дело. Азыр 40 ученик. Еще 2 эжеке, 1 агай деле бар экен. Сразу эле жөндөн жөн эле мындай болушу мүмкүн эмес да. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук маалыматтарды каттоо журналына уулануу болуп катталып, териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Белгисиз заттан ууланып, 40тан ашуун окуучу райондук ооруканага келип түшкөндүгү боюнча маалымат райондук ички иштер бөлүмүнө келип түшкөн. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук каттоо журналына уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. 12 январь майдагы окуу күнүн 20 майга котордук. 13 майдагы эртеңки окуу күнүн 21 май күнгө котордук. Себеби ушу 2 күн ичинде райондук санап көзөмөлдөө борбор тарабынан мектеп дезинфекциялоо иштерин жүргүзөт, тазалайт. Анан кийин кадимгидей кайра окууну улантыла берет. Жыйынтыгы чыккандан кийин себеби аныкталгандан анан кийин ал боюнча сөз кызматтык териштирүү болот да. Эскерте кетсек, ушул жылдын 29 март күнү Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндө 43 окуучу атыр жытына ууланган. Мындан улам бири-бирине окшогон окуялар катталып жаткандыктан тийиштүү органдар тез арада териштирүү учурдун кечиктирилгис талабы экенин ата-энелер айтышууда. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.